Wallahu walillahi ta'ala fi khalqi kulli şey min zalika hikmatun. Allah жараткан ар бир нерсенин хикматы бар, сыры бар, даанышмандык сыры бар дейт. Керек болсо чочконун дагы сыры бар. Чочко мусулманчылык тең балит туруп турган өзү да нажасат, көзү да нажасат, химиялык башка затка өтсө дагы нажасат пайдан кала берет. Башкары порошок болуп, башка нерсеге айланып кетсе да химический нерселер менен. А бирок ошо чочкону жаратканда эмне? Көп пайда бар. Көп пайда бар. Чочкодо кызганчактык жок. Ошондой болбо деген сөз. Акылы жок жаныбардан төмөн түшүп каласың. Даюс, чочко даюс эмес. Чочко даюс. Кызганбайт. Кечирип коебуз. Аялы деген туура эмес, баягы нерсесине келсе да кызганбай тура берет да. Жылкы кандай кызганычты карасаңыз, жылкы. Бир үйрүнө Аллах акылы жок жылкыны инсанга эркекке берген да. Карышкыр ааламын окусаңыз бизде мунун баары бекер эмес. Атайын менде Египетте калып калды. Баягы ошону алдырсам жакшы болмок экен да. 4 томдук жаныбарлар энциклопедиясы деп алынып бүт изилдеп сырларын жазып чыккан. Ташбаканы алалы, ошол жерде айтат, ташбака өтө жай кыймылдайт го. А баласын бизге окшоп жетип барып чаап калбайт экен да, же урушуп кезеп калбайт. Ал кыймылдай албайт. Көрсө балдарын көзүн ирмеп тарбиялайт экен. Ошо менен көзүнүн сүрү менен эле да. Демек ташбакадан көзүнүн сүрүн алыш керек экен. Тарбияда айтышат, өтө эле майдачыл болуп кетсең, бири угат экен балачы, ойноп атса да дияктан. Эки угат экен, үчүнчүсүндө бул сүйлөй берет, ушинтип да укпай коет экен да мани бербей. Көп сүйлөсө. Атене сырын кетирип алса, сүрүн кетирип, баланын астында сүрү болуш керек экен да тененин бираз. Келинчең астында деле сүрүн болуш керек да, туурабы кечирип койсоң, тарсылдап жер чыгара берсең, кой бул не серьезный экен дебейби. Наскийиңе карабасаң, улуу сөздү уят жок. Үйлөнгөндө үйүндө эркек анчалык болуп кетпеш керек. Наскийинин тазалыгын мен айтууга мажбурмун, ич кийиминин тазалыгына таптаза болуп жүрүш керек да. Аялдын оюнда менин күйөөм эң таза адам деш керек да. Үйлөнгөн эртеси үйүп салсаңыз наскилер дито кайнелеринкин кошуп, окуйга аякка келин болуп калдым деши мүмкүн да. Кечирип коебуз, тазалык ошого чейин каралыш керек. Аллах жараткан чочконун өзүндө даанышмандык сыпат бар. Элестетиңиз, тороп оюнда дагы. Алимал кескелдирикте дагы. Өтө кекчил адам кескелдирик сыяктуу болот. Кескелдириктер жана китапта өтө кекчил болот дейт. Карга өтө кекчил болот дейт. Ким ага катуу мамиле жасат, башка кыл ошонун баарын эстеп калат дейт. Карасаңыз, кекчил болбош керек экен да, карарып кетишиңиз мүмкүн экен. Куйруңуздан ажырап калат экенсиз кекчил болсоңуз. Прицептен ажырап калат экенсиз.